Ого, туугандар, ноокатта сонун мына ушундай өзгөрүүлөр бар. Жалпыңыздарга ассаламу алейкум деймин. Урматтуу достор, жалпыңыздарга ноокат шаарынан салам айтамын. Бүгүн буюрса 23 июль 2025 жыл, аптанын бүгүн шаршемби күнү. Аптанын 3 күндө турабыз. Сааттын жебеси 19:04. 7-ден 4 мүнөт өттү. Кече мен түндө мына ушул жерде тартканмын негизичи. Эртең мен сиздерге мына жарыкта дагы күндүзү дагы бир чагылдырып көрсөтүп берейин дегем. Бүгүн мына ушундай базарды кичине аралаганча ушул бүгүнкү ноокаттагы мына ушул жерде акимияттын астындагы болгон бир аз иштерди, эми ноокатты сагынгандар үчүн, ноокатта эмне жаңылык дегендер үчүн ушул нерсени сиздерге тартуулайм, ушул чыгарылышты. Анан урматтуу туугандар, каналыбызга сөзсүз түрдө катталып, ар бириңиздер класс деген нерсени, бармакчаны басып койсоңуздар биздин каналга колдоо болот ошол. Анан ноокаттын кайсыл жеринен болосуздар, анан кайсыл жактан көрүп атасыздар, мына чөт өлкөдөн, Россия болобу, Европа болобу, чыгыш болобу, батыш болобу, кайсыл жактан көрүп атасыздар, бир сыйра жазып койсоңуздар, бизге ошол нерсе кызыктуу. Анан мынакей бул жакта эми мен гүлдөрдү өзүм негизи жакшы көрөм, бирок аттарын билбейт экенмин да. Мына бул жерде кызыл дагы бар экен, агы дагы бар экен, биякта мындай сарысы дагы бар экен. Мына анан могул жерлерди жолду мына ушундай кылып эми бир аз оңдоп койгон. Бирок толук кандуу оңдоо эле окшойт менин оюмчачы. Мынакей мына жакта жаш балдар мына ушундай ойноп атышат. Анан негизи мына жерде мындай чырактар дагы коюлган. Мына ушул жерде бир болсо бул күндөн энергия алат окшойт байкашым боюнча. Күндөн энергия алат. Анан мына ушул нерсе негизи мурунтан эле болгон, бирок иштебей келген да. Бүгүнкү күнү мына ушундай иштетип коюптур. Бул да болсо бир жакшы. Сонун. Бир аз болсо дагы ушул жерде шаар тургундары эс алып, столдорду мындай коюп койгон. Жакшы. Узак болсо пока азырынча мына столдор оңдоло элек экен. Барып оңдолсо керек. Бул жерлер негизи мына ушундай чырактар коюлган. Ошол күндөн энергия алат экен, байкадыңыздар. Мына үстүндөгүсү бир болсо күндөн энергия берет. Анан мен кече айтканмын, мына бул акимияттын асты жаңы асфальт менен төшөлүп калыптыр дегенмин. Буюрса азыр ошону да мен сиздерге көрсөтөйүн. Анан урматтуулар, ар бир чыгарылышыбызды мүмкүн болушунча колдоп турсаңыздар, сиздерге мына ушундай кызыктуу чыгарылыштарды жеткирип берип турабыз. Анан шаардык мэрияга мына ушундай техника берилиптир деп мен жаңылыктан уктум. Бир болсо мына ушул окшойт. Мына ушундай гүлдөр. Шаарыбыз өнүксүн, өлкөбүз өнүксүн. Буюрса мына ушундай өзгөрүштөрдү сиздерге мен көрсөтүп билип берип турамын. Мына жаңы асфальт болуптур бул жерчи. Мурун бул жерлер ар жерлери оюлуп, тешилип, ар кандай болуп кеткен. Мына асфальт болуп калыптыр. Кылса болот экен го. Сонун жаңылык. Ноокатта азырынча ушундай. Анан ноокаттын негизги болгон жолу Ош ноокат, андан ары Кызылкайга барган, Баткенге барган жолдор дагы бар. Урматтуулар, мен ал жакта дагы кандай өзгөрүүлөр болуп атат, аны дагы мен сиздерге буюрса чагылдырып көрсөтүп билип берип турамын. Азырынча ушул былтыркы негизи ушу асфальтты оңдоо, жолду оңдоо толук кандуу бүткөн эмес. Эми асфальттын өзү бүткөн, бирок жандагы ушундай тротуарлар бүткөн эмес эле. Азыр буюрса ошолорду кайрадан толук бүтүрүү алдында турат. Бул жак болсо мына акимият. Акимдин асты.
Соны. Анан мына ушул дарактар боюнча да, арчалар боюнча сиздердин оюңуздар кандай? Урматтуулар, жазыңыздарчы. Мен бүгүн мынау велигимди алып сиздерге кичине ушундай ноокаттагы иштерди бир көрсөтүп коеюн деп кече айтканмын. Негизи мен кеч бизди көргөн көрүүчүлөр болсо керек, мына ушул жерди негизи мен тартканмын. Тартып көрсөткөнмүн. Эртең дагы жарыкта дагы көрсөтүп берем деген. Буюрса мынакей бүгүн ушундай сиздерге ошол кечеги сөзүмдө туруп аткарып тартып бердим. Мына ушул арчагы даракпы, не дейбиз? Канча жыл болду экен ушуга? Билгендер барбы? Биздин улуумуздагы чоң абаларыбыз дагы, аталарыбыз дагы биздин чыгарышып көрөт. Эгерде билгендер болсо, өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазсаңыздар болот. Мына Кыргыз Телеком бул жакта. Кыргыз Телеком. Биздин оокатыбызда мына ушундай жаңылык. Урматтуулар, ар дайым биз менен бирге болуңуздар. Буюрса бир эле ноокат эмес, жакынкы күндөрү Ош шаарынан дагы сүйлөп турабыз. Оштогу болуп жаткан иштерди дагы мен сиздерге чагылдырып көрсөтүп билип берип турамын. Мына жерде мына ушундай аппак гүлдөрдү орнотуп коюптур. Сону. Жакшы жаңылык. Мына фонтаныбыз. Урматтуулар, мына ушинтип мен бул чыгарышымды жыйынтыктаймын. Буюрса кийинки чыгарыштан жолукканга чейин. Анан эң кызык жери, туугандар, жогоруда айткандай, бизге сиздердин кайсыл жактан көрүп атканыңыздар өтө биз үчүн маанилүү. Ошол нерсени дагы сөзсүз түрдө оюңуздарды жазыңыздар. Чет өлкөдө, Россиядан негедир акыркы убакта көрүүчүлөрүбүз азайып атат. Бир болсо башка жака, Европага, чыгыш жака кеткандар көп экен. Мына. Оппана. Бул жагы болсо ошол күндүзгү ноокат шаары. Мен сиздерге, урматтуулар, неме кылат окшойм, кечеги Туруктун немесин да көрсөтөйүнбү? Күндүзгү абалын да көрсөтүп коеюнбу? Кече айтканмын го негизи. Күндүзгү абалын да көрсөтөйүнчү, Ана таалыгандар мына ушундай. Бул негизи ноокаттагы Ленин көчө, бир тараптуу жол. Bizde azırınca ноокатта жөөтмөктөр азырынча жок. Жөөтмөктөр жок. Мен мынау эми ушуга турайынчы, ушул жерге турайын. Мынакей. Негизи кече мына жерде чырактар коюлган деп айткам, билесиздер. Ана мынакей. Бунда болсо бул айлампа убактылуу. Кийинки жылдан Оштогу билесиздер, Келечек базарындагы айлампа көпүрөнү билсеңиздер керек. Ошондой болот. Жакындачы. Кийинки жылдан. Эми толук азыр маалымат жок, кийинки жылдан деп атышат. Аны дагы буюрса жаңылыктардан сиздер көрүп турасыздар. Мынакей. Арчаларды көрдүңүздөр. Ноокат шаарында мына ушундай жаңылык. Эски дарактардан мына ушул калган экен. Чынар теректерденчи. Ал жак мурун билесиздер көп чынар терек болгон.
Оштон келаткан жол, бул жак болсо ушу Күнбатыш, Тургунага Баткенге кеткен жол. Бул жак болсо Ленин көчө, нарық көчө болсо Сагынбек Алимбаев көчөсү. Ленин көчө, эски Ленин көчө. Эми чыгарышым жыйынтыктайм, урматтуулар.